Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү күндө айыл боюнча топтолуп, 1-2 койду, мейли 5-6 койду союп, айылдын четине бир аз алысыраак барып, союп алып, биз Кудайдан жамгыр тилеп жатабыз деп тилөө өткөрүү бул шариятта жок нерсе. Шариаттагы бар нерсе кедей кембагалдардын муктаждыгын бүтүрө турган зекеттин фарзын аткаруу. Зекеттин өлчөмү келдиби? Заматта зекетиңди чыгар дагы кедей кембагалдардын муктаждыгын бүтүргөнчө шашыл. Байлар качан зекетинен алсыраган учурда же болбосо зекетин зыкымдап бергиси келбей калган учурда сөзсүз түрдө Аллах Тааланын кургакчылык деген баласы болот. Ал эми сиз менен биз бүгүнкү күндө 1-2 кой союп алып, мына биз тилөө өткөрүп жатабыз деп, ал койдун этин дагы өзүбүз жеп алып, Кудайды алдабай эле коелу, урматтуу туугандар. Кудай эч качан алданбайт. Кудай кудуретин көрсөтөм десе, инсаният биз алсызбыз. Тез эле жеңилебиз. Тез эле алсырайбыз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул зекеттин дагы шарияттагы орду өтө бийик, фарз бир амал экендигин түшүнөлүк. Өкүм экендигин түшүнөлүк. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз качан Аллах Тааланын фарздарын толук аткарабыз, жашоого келген максатыбызды түшүнөбүз, ошондо гана Аллах Тааланын жардамы биз менен болот. Ырыскыбызда береке болот. Аба ырайы өз убагында алмашат. Күн өз убагында чыгат, өз убагында батат. Жамгыр өз убагында жаайт, өз убагында токтойт. Урматтуу мусулман бир туугандар, качан мусулмандын амалы бузулган учурда бардык нерсе Аллахтын өкүмү менен бузулат. Жамгыр дагы кургакчылык болуп жаабай коюшу мүмкүн. Бардык нерсе инсанияттын амалына жараша болот. Ошондуктан амалдарыбызды оңдогонго, өкүмдөрдү аткарганга шашылышыбыз зарыл, урматтуу бир туугандар.